жараша даанышмандыктан жаздырбай, катуу боло турган учурда катуу, жумшак боло турган учурда жумшак, мээрим төгө турган учурда мээрим, кыраакылыкты талап кыла турган учурда кыраакы, даанышман, ар бир учурга жараша ошол шариятта кандай көрсөтүлсө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир жагдайда кандай абалды, чечимди кабылдай турган болсо, ошондой даанакерлик, акылмандуулук, бекем ыймандуулукту бизге насип кылган. Сиздер менен азыр биз талкуулап окула турган китеп, айтыла турган баян, козголо турган маселе бул айтылуу ислам аалымдарынын көч башында турган 5-хижри жылдын талашсыз мужаддиду асрихи заманынын залкар аалымы деп таанылган үлкөн аалымдардын бири имам Газали рахимахуллахтун дин илимдерин жандандыруу бөлүмүндө 4-бөлүм фи вафати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул ааламдан кайтыш болуп Алланын даргөйүнө чыныгы жашоо акырет сапарына бет алышы туурасындагы сабакты кылмакчыбыз. Ошол себептен келиңиз баарыбыз сабакка киришиштен алдын бир 10 ирет ичибизден кандай салаваттын түрү болбосун бир салават айтып алып туруп кирсек, бүгүнкү сабактын берекети, руханияты жалпыбызды чулгап кантып алган болсун. Адеп ахлак аалымдар айтат: "Ла тaqulu мата Расулуллах". Адеп ахлак жаатындагы чыган аалымдар айтат: "Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү" деп корс айтпагыла дейт. Кайтыш болду, өлдү, туура бул сөз адеп жагынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга заа жеткирет дейт. Анткени кээ бир тайпа, кээ бир инсандар болду, пайгамбар өлдү, өлгөндөн кийин эч бир анын пайдасы дагы, берекети дагы тийбейт. Ага караганда колумдагы таяк пайдалуураак. Муну менен мен коюмду айдайм, муну менен мен шакчадагы, ар кандай бутактагы тизилип турган жемиштерди, мөмөлөрдү силкеп кагып жейм деген дагы адамдар тарыхта чыкпай койгон эмес. Ошон үчүн жок, болду, өлдү деп корс чекит койбостон, балким жалган дүйнө менен коштошуп, чыныгы акыретти тандап, акыретти көздөй сапарын көздөп кете берди деген бул дагы адептүүлүк үчүн жакшыраак болот дейт. Анткени илим айдыңында ушундай бир сөз бар: "Бабул адаби муқаддамун ала бабил амр". Сол кол буйрук болсо, оң кол адеп болсо, кайсыл бир учурда, экөө бир учурда келип калса дейт. Шарият тараптан буйрук дагы келип калса, адеп ахлак, адеп маселеси дагы козголуп калса, адепти тандаш керек. Адептин ичинде буйрукту дагы шариятка баш ийүү бар, андан жогорку көркөм мүнөз адеп ахлак бар дейт. Бул айтылган эреже куру жалак болуп калбаш үчүн келиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн өткөн турмуш жашоосунан далил катары бир өрнөктүү мисал келтире кетсек. Анда Сулхул Худайбия, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинадан ансар кучагын жайып тозуп алган, исламга калкан болуп берген. "Я Расулуллах, убагында жөөттөр, Бани Исраилдер Муса пайгамбарга бар, изхаб анта ва раббука, иннаха хуна qaidun, бар, өзүң менен Кудайың фақатила, баргыла да согуша бергиле ошолор менен, душмандар менен. Душмандын изин өзүңөр кайтара бергиле. Биз ушул жерде сени күтүп турабыз деп айтпайбыз. Балким изхаб анта ва раббука инна ма'ака ланужахидун. Сиз Алла Таала өкөңөр барып согушкыла, Алланын күчү менен. Биз дагы сизге ат жалында кылычтын мизи болуп беребиз деп айткан инсандар. Ошол ансарларды, журт которуп келген мухажирлерди жыйнап, келгиле умра кылып келели деп Меккени сагынган соң, Алланын үйүн сагынган соң, кайрадан жакшы ниет, жарым ырыс менен, илгери үмүт менен келип Маккага жакындай бергенде, Меккенин ошол убактагы капыр, мушрик төбөлдөрү, башчылары топтолуп, Мухаммедке жол бербеш керек. Эгер ага быйыл жол бере турган болсок, биздин утулганыбыздын белгиси ошол деп, бардыгы бир ооздон макулдашып, өзлөрүнүн элчилерин жөнөтүп, быйыл умрага кире албайсыңар, канча жылдык биз бир келишим кылабыз деп, сахабалардын ындыны өчүп, ушунчалык көксөп келе жаткан максаттары ойрон болуп, эми эмне кылабыз деп отурган учурда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али радиаллаху анхуну чакырып айтат: "Хада кат жазышат ортодо, Худайбия келишиминде." Кат жазганда, каттын башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Али, о Алы, жазгының. Бул мин Мухаммадин Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, Алланын элчиси болгон пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын атынан деп жазгын" дегенде,
дароо улатпастан туруп, Курейштин ошол учурда капыр мушрик төбөлдөрү, башчылары жок. Эгер сен Алланын элчиси экендигиңизди биз моюнга алып, тан алып, иман келтиргенибизде минтип каршы чыкпайт элек. Биздин ортодогу чырдын өзөгү дагы сени биз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да, сени биз Алланын элчиси деп тааныбаганыбыз да жатат. Антип жазбагын, жөн эле Мухаммеддин атынан деп, саллаллаху алейхи вассалам. Айткының деп, Алланын элчиси деген сөздү өчүргүнүң дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир саамга ойлонуп туруп, Али, алардын айтканын өгөн дагы өчүргүн дейт. Дегенде, караңыз, сол кол өчүргүн деген буйрук келип атат. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла Таала жана Алланын элчиси бир өкүмдү чыгара турган болсо, момун адамдарда ал-хияро, ихтияр, тандоо укугу жок. Кыңк этпей аны аткарыш керек дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, о Азирети Али, өчүргүн Алланын элчиси деген жерине келгенде, Азирети Али радиаллаху анху адепти карманып, я Расулаллах, Алланын элчиси экендиги анык. Булар билип билбей турса дагы, ынсабын жоготуп турса да бул нерсе анык. Менин колум ошол улуу Алланын элчиси деген сөздү өчүрүүгө даай албайм. Мени кечириңиз деп баш тартат. Ошол окуядан алымдар эреже чыгарат. 4 мазхабтын алкагындагы алымдар бабул адами муқаддамун ала бабил амр. Адеп бабы буйрук бабынан жогору турат дейт. Ошол себептен улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөнү менен артында канча берекет жакшылыктар калды. Имам Муслим өзүнүн Сахих Жами китебинде алып келет. Хаяти хайрун лакум ва мамати хайрун лакум. Менин тирүүлүгүм дагы силер үчүн жакшы. Кандайча жакшы? Силер мени көрүп, сахаба аталып, менин куттуу таалим тарбиямды алып, асмандагы өчпөс жылдыз сымал жымыңдап, адамдар караңгыда көз сайышкан караңгыда, карайлап кала турган караңгыда, асманда толуп жанып турган ай сымал, жымыңдаган жанып турган жылдыз сымал аларга туура жолдун очогу, түнөгү, желбиреген желеги болосуңар дейт. Ошол учурда караңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунча жакшылыктарды кылып өткөн, ушунча жакшылыктарды үммөтүнө жеткирип өткөн, менин тирүүлүгүм силер үчүн жакшыраак дейт. Алымдар ушул жерде чоң мусталахул хадис дейт. Хадисти жеткирүү илиминин эрежелеринде айтат. Сахаба эмне үчүн анын даражасы бийик? Сахабаларыма жаман тил тийгизбегиле, жаман күмөндө болбогула, мындайча айтканда шия болуп кетпегиле. Эмнеге дегенде, силердин бирөөңөр улуу тоодой, ала тоодой алтын, күмүштү дагы Алла жолуна белек кылып бере турган болсо дагы, менин сахабаларымдын бир күн Кудай жолуна чыккандын 3/4 дагы өтөй албайсыңар дейт. Не үчүн десе, сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, ошол бакытка, шарапатка, бактылуулукка эгедер болгонунда эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу көзүнүн нуру аларга чагылышкан үчүн булар сахаба болду деп айтылат. Карасаңыз, менин тирүүлүгүм хаяти хайрун лакум, силер үчүн жакшыраак, ва мамати эң өкүнүчтүүсү, менин кайтыш болгонум дагы силер үчүн жакшыраак дейт. Кандайча? Сиз менен биз Алла Тааланы көрбөйбүз. Бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башка эч ким көрө албайт. Ал акыйдада келген. Муса пайгамбар дагы Робби арини анзур илейк. Мага мүмкүнчүлүк бергин, мен сени кароого бул дүйнөдө дегенде лан тарони, бул дүйнөдө көрүшүң өтө кыйын. Көрсө дагы аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исра Миражга чыкканда аныгырагы, туурарагы көргөн. Бирок сен көрө албайсың. Валакин бирок унзур илал жабал. Египеттеги тоо бар. Ушул тоого көз чаптыргын, ушуну кара. Фаин истақарра маканаху фасауфа тарани. Ошол тоо менин нурум чагылганда ордунда буйдалбай, кыймылга, аракетке түшпөй ордунда бекем тура турган болсо казыктай, анда мени көрө аласың дейт. Алланын нуру тоого чагылган кезде тоо көтөрө албай бытырап кулап кеткенде эсинен танып, Кудай мени кечиргин дейт. Бул дүйнөдө биз Алла Тааланы көрө албайбыз. Акыретте көрүү бактысына Кудай мегедер кылсын. Эң чоң жакшылыктардын бири бул Кудайдын жамалын жүзүн көрүштүр. Ал эми биз эмнеге сөз каягына кетип атат учугу? Бул дүйнөдө Алла Тааланы көрө албадык, көрө албайбыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды да көрүү бакытын биз эргеше алган жокпуз, жетише алган жокпуз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эстегенде көз жаш келип, сагынып, куса болуп, аны улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн колдон келишинче аткарган сайын, ошол биздин сүйүүбүз, сагынычыбыз, жүрөгүбүздүн элжирегени биздин аброюбузду арттырып, иманыбызды күчөтүп, Кудайдын астында даражабызды бийик кылат.
Муну анық айқын біліш керек. Мына ушул маселе турасында болмокчу. Имам Газали айтып атат, эсиңизден чыгарбаңыз, билгениңиз дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда жетишерлик толук үлгү бар дейт. Муну Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха касира." Кудай Тааланы көп эртели кеч эстеп ар абалында Аллага акырет күнүнө иман келтирген момун мусулмандар үчүн жападан жалгыз толук үлгү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда деп атат. Силер үчүн жетишерлик толук ээрчий турган үлгү бул пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассалам деп атат. Карасаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жашоосунда биз үчүн, сиз үчүн жетишерлик толук үлгү бар. Бул кызыгы хайя ва майита, көзү тирүү кезинде да үлгү болот, ал кишинин бул дүйнөдөн коштошо өтүп кеткени дагы үлгү болот. Кайтыш болгондон кийин дагы, көзү тирүү кезде дагы. Мына ахлу сунна вал жамаа төрт мазхабты адашкан туура эмес шия башка агымдардан, чектен ашып кеткен агымдардан өзгөчөлөй турган нерсе ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекети көзү тирүү кезинде дагы, кайтыш болгондо дагы берекети башкасы токтобойт. Азирети Али радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жууп, анан акырын билесиздер, маркумду биринчи сол тараптан баштап жууйт, ылдыйкы табытка суу жылжып агып билингенге чейин. Кайра оң тарабына коюп, кайрадан суу агызып, жылжытып жууйт, толук суу астына толук жетти деген толук айкын ой болгонго чейин. Анан жууп келип туруп, тарат алдырып жууп, отургузуп туруп, ичин акырын сылайт. Ошо кезде бир нажасат чыга турган болсо, чүпүрөк менен акырын тазалап, бирок гусулду башынан баштабайт дейт биздин шариат китептерде. Ошентип Азирети Али радиаллаху анху түрүү кезинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп баяндап кеткендей, акырын сөйөп тургузуп туруп сүйөп, акырын ичин, акырын ментип сылап келгенде, бул дүйнөдө болуп көрбөгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын денесинен шунчалык жыт атыр жыт аңкып чыгат. Ошондо типта хайян ва типта майитан я Расулаллах, сиздин жашооңузда кандай үлгүлүү өрнөк болгон, кайтыш болгонуңуз дагы сиздин кандай берекелүү, о Алланын элчиси деп чекесинен өпкөн. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүү кезинде дагы, кайтыш болуп бул аалам менен коштошкондо дагы, ал киши тирүүлүгү дагы, кайтыш болгону дагы биз үчүн жетишерлик чоң үлгү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бардык жашоодо жашап өткөн жагдайлары, учурлары үлгү алам деген ынсабы бар, ыйманды көздөгөн жакшы инсандар үчүн жетишерлик үлгү бар дейт. Жашоосунда кыйналып, бүдөмүк учурап, оңго да караса жол көрүнбөй, солго да караса эч бир чечим көрүнбөй, туңгуюкка кептелип калган учурда ага жалгыз гана бир шооланын нуру болот. Ал ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалы. Биз үммөтү катары качан иманыбыз толук болот? Ар бир учурда, ушул учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат эле, кантип ушул жагдайдан чыгып кетет эле деген дестесек, анда биздин иманыбыз ошондо толук, ошондо биз ынсап ээси деп сыпатталабыз. Жашоодогу ар бир жашап өткөн көз ирмеми керек болсо, ар бир жагдайы керек болсо, уктаганы, тамак аш ичкени, үйлөнгөнүнүн өзү ынсабы бар, иманды көксөгөн, көздөгөн инсандар үчүн жетишерлик үлгү болот дейт. Анткени жараткан Алла Тааланын даргөйүнүн астында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы ашып түшкөн жоомарт, ал кишиден дагы ашып өткөн баатыр, ал кишиден ашып өткөн дагы маңдайы жарык көкүрөгү кенен инсан бул дүйнөдө өмүр сүргөн эмес дейт. Адам атабыздан баштап, акыр кыямат заманы аламат болгонго чейин эч бир инсан Алланын астында андай сый урматка ээ болгон эмес дейт. Сиз менен биз билебизби ошондой улуу заттын үммөт экендигибиз? Анткени мунун айкын далили, ал киши кана халилаллах, Ибрахим халилуллах дегендей, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын эң жакын досу эле дейт. Халил араб тилинде досту бөлөт. Үйдөгү жөнөкөй катардагы досу, анан сапардагы досу. Үйдөгү досун содиq дейт, сапардагы досун рофиq дейт. Сапарда жумшактыкты талап кылат экен да. Ошон үчүн риф мындай көңүлүн караган дос деп айтат. Ал эми өтө бизде кыргызда кан дос деп коет го, өтө жакын болгон.
дос ошону халил деп атап коет. Алланын эң жакын досу деген Алланын эң жакы, Аллага жакын болгон инсан бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эле. Аллага эң сүйкүмдүү инсан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эле. Аллага эң татыктуу жер үстүндө ибадат кылган дагы өз кезегинде бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эле. Ошо боюнча дагы бекитилип калмакчы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын тандап алган каймагы, адамдарга жалпы ааламга жөнөтүлгөн элчиси пайгамбар эле дейт. Каймак эле да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар макому, пайгамбар дөөлөтү, ырысы, куту ыйгарылып мойнуна ошол аманат жүктөлүүдөн алдын дагы шунчалык ойго чөмүлөт эле. Шунчалык биресиздер ошол үңкүргө барып, бул аалам туурасында ойлонуп, кайгыга батып, бир канча күн ошол жерге азык түлүгүн алып, анан ошол жерге ойго чөмүлүп, Кудайды ойлоп, таап, ибадат кылып кайра кайтып келер эле. Айтат, бул хадис имам Бухари риваят кылат: "Инни ла а'рифу хажаран би батха'i Макката, канат ташхаду алейя би анни расулуллах." Мен Меккенин коктусунан, ал жерде умра ажыга барган адамдар билет, кокту болот. Ушул Каракөлгө окшош мындай тоолуу жердин ортосунда да мен пайгамбар боло электе, койчу болуп, койчуман болуп жүргөн кезимде бир ташты билемин, өтүп бара жаткан сайын ошол таштын жанынан өтө турган болсом, мен Алла Тааладан башка ибадатка татыктуу Кудайча илах жок, жана сиз Алланын акыйкаттан жөнөтүлгөн элчи пайгамбарысыз деп күбөгө өткөн ташты али дагы билем деп айткан. Пайгамбар болуштан алдын Аллах Таала өзү тандап алган. Акыйдада, таухид илиминде инсан өзүн жетиштирип, акыл тарабын, башка тарабын тартиптеп пайгамбар боло албайт. Ал Му'тазила жамааттын акыйдасы, башкалардын акыйдасы. Ахлу сунна вал жамаатта пайгамбар болуу үчүн пенденин эч кандай кедергиси, тиешеси жок. Аны Алла Таала өзү тандап алат карапайым калктын ичинен. Мунун далили Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва яжтаби илейхи ман яша." Кудай өзү каалаган карапайым калктын ичинен кулк мүнөз башкасы толук аманат ээси болгон эң мыкты каймак инсандарды пайгамбар кылып тандап алат дейт. Ошол тандалган каймактардын ичинде эң мыктысы бул сиз менен биздин үмүтүбүз, шоолабыз болгон, шапаатчы коргоочубуз болгон, эң сүйүктүү инсаныбыз болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эле дейт. Карап көрүңүз дейт. Ошондой Аллага эң сыйлуу болгон пайгамбар, даражасы, абырою улук, бийик болгон пайгамбар, Алланын эң жакын инсаны пайгамбары болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ичер суусу көрөр күнү жазмышта жазылган тагдыры бүткөн кезде дагы өлүм ырайым кылды, ошондой улуу затты дагы дейт. Ошондой улуу затты да өлүм тагдыры буйта өттүбү же жокпу дейт. А'роф сүрөсүнүн 34 аятында Аллах Таалам жар салып айтат: "Ликулли умматин ажал." Адам баласы сыяктуу ар бир ааламда кылт эткен түрүү жандыктардын дагы, тайпаларындагы бүтө турган өмүрү, өлүмү бар дейт. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Кудайдын жазмышка, тагдырга жазган өлүм сааты келгенде бир көз ирмемчилиги убакыт артка дагы кетенчиктетип, кечиктирип, алдыга дагы оздуруп, создура албайт дейт. Ошондой улуу жогорку сыпаттарга ээ болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өлүмү узардыбы дейт. Акыркы сапары буйта өттүбү дейт. Жок. Аллах Таалам башына улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ажалы жеткенде бир көз ирмемчилик дагы кечиктирдиби дейт. Жок. Ошондой улуу пайгамбар дагы өлүм жазмышына моюнсунуп, мерчемделген, бекитилген убактысынан кечикпей бул ааламдан коштошуп кете берди. Kullu nafsin zaiqatul maut. Ар бир жан өлүмдүн даамын татат. Демек маселе бул дүйнөгө келүү бар, келгенден соң кетүү бар. Ал Кудайдын иши экен. Келтирген дагы кетирген, пенденин иши, ниетин оңдоп, чыр чатакка кирбестен жер үстүн гүлдөтүп, "Hu ansha'akum minal ardi liyasta'mirakum fiha." Жерден жаратты, эмне максатта? Жерден силерди жер бетини гүлдөтүү үчүн жаратты дейт. Инсан Кудайдын пендеси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү экендигин эсинен чыгарбай, мамлекетинин жараны, аялынын күйөөсү, балдарынын атасы экенин эсинен чыгарбай, башка бир инсандын ата-энесинин баласы экенин эсинен чыгарбай, бул жашоодо пендечилик милдетин аткарыш керек.
Кудайга таат ибадат кылып, сүннөтүнө эргешип. Караңыз, жок, өлүм буйтап өткөн жок. Балким Аллах Таалам ошол өлүм сааты келгенде бүткүл инсан эмес, бүткүл кылт эткен жандуу нерселердин тагдыры келгенде, ичер суусу бүткөндө жанын алууга буйрулунган жүктөлгөн периштелерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жөнөттү дейт. Ошентип алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таза жаныны, рухуну Кудайдын буйругун аткарууга тез келишти дейт. Ошентип бул таза денесинен Аллага маалым болгон, Кудайга маалым болгон ырахат, бейиш ааламына алып кетүү үчүн алар кызматка даяр болду дейт. Бирок ошого карабастан, эң бир мээрим периштеси, эң жакшы кебетеге келгенине карабастан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үзүлүүсү өтө кыйынга турду дейт. Кайтыш болуудан алдын ооруган оорусун билесиздер. Шунчалык катуу ооруганынан жамаат намазына келе албай, куттуу тарбиясын алган сахабалары экиден жөлөп намазга тургузушкан. Ошондой улуу заттын дагы бул жашоо менен коштолушу өтө бир кыйынга турду дейт. Өлүм алдында ал кишинин бир аз жан кыйналгандай үн чыгарган добуштары чыкты дейт. Ошентип жүрөгү тез локулдап согуп турду дейт. Ушунчалык үммөтүнө, үй бүлөсүнө мээрим төгүп турду дейт. Өңү өзгөрдү, чекеси ушундай чекесинен тырсылдап, тердеп, терлер акты дейт. Кадимкидей деми кысылып, оң сол колу кадимкидей иштен чыкты дейт. Ошентип отуруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан коштошуп кеткенде жанында турган адамдар көз жашын көтөрө албай, букактанып, мучкактанып, уйкуга терең ыйлоого кирди дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул абалын көргөн инсандар ушунчалык таң калып, ушунчалык бир ыйга батты дейт. Карап көрүңүз эми. Пайгамбарлык мансап, маком пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрү алдында дагы жок, буйтап өткөн жок, ушунчалык бир кыйынчылык менен кетти дейт. Пайгамбар макомундагы улуу инсан ушинтип кетип атса, кимдин кепилдиги бар бул ааламдан жеңил өтүп кетем деген маселеде? Кимдин кепилдиги бар? Айтып атат, же болбосо периште ошол учурда үй бүлөсү менен коштошуп алсын, тууган уругуна керес, насаат, осиятын айтып алсын деп күтүп турдубу дейт. Же болбосо бирөөгө акысына кирип койсо, ошол акыңды барып бирөө акысына кирсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын, ошол акыңды кайтарып ал дедиби? Же мойнунда карыз болсо ошону кайтар дедиби? Шариятта келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жардам сурап келген адамдар, бечара мискиндер келгенде, аларга таап бере турган эч нерсени таппай, кошунасы жөөт эле, жөөттүн манасты келет го алпок деп. Ошол жөөттөн бир темир соотту киреге, залог дейт го, киреге бир аз акчага коюп, жарты акчасын киреге коюп, жарты акчасын бир аз убакыттан берем деп карыз калып, ошону сатып жана бечара мискиндердин муктаждыгын өтөгөн. Бул ошол карызын дагы төлөп ал деп уруксат бердиби өлүм периштелери дейт. Бул ааламдан өтүп кетти, мусулмандарга, бечара мискиндерге жардам берем деген карызы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын моюнда калды бир аз бөлөгө. Жок дейт. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кудайдын буйругуна толук жан таслим кылып моюн сунуп берди. Лаухул махфуз, тагдырда жазылынган Кудайдын ыктыярына толук моюн сунуп, бул ааламдан коштошуп кете берди дейт. Эгерде бул Алла Тааланын астында, бул дүйнөдө жана азандан кийин дуа кыла турган Макомил Махмуд, адам атабыздан кыяматка чейинки келе турган инсандарды эң мактоого татый турган бийик желектин, бийик жайдын ээси болгон, шунчалык дүйнөдө жок Каусар суусу берилген улуу пайгамбардын абалы ушундай болуп атса, сиз менен биз кандай болобуз анда дейт. Имам Газали айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жер бети жарылып, кабырынан эң биринчи тирилип тура турган инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык адамзат махшар майданына чогулган кезде эсеп кысап башталсын деген шапаат колдоо ээси дагы ошол инсан эмес беле? Шунчалык күн кылтылдап, мээ кайната турган ысык болуп, адамдар бушайман болуп, тердеп, терини ар ким күнөөсүнө жараша, жаман ишине жараша терге чөмүлүп, кыйналып, тозок эсеп кысап башталсын. Ушул азап
кыйналыштан, биз кыйынчылыктан мындан көрөк тозокту билген жок, тозокто кандай азап күтүп турарын. Ушул жагдайдан, кыйынчылыктан эсеп кыса эрте башталып, тозоку болсок да ыраазы элек. Ушул абалдан куткарса экен бирөө деп, адам атабыздан баштап бүткүл пайгамбарды тегиз кыдырып чыкканда, акыркы шапаат ээси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмес беле? Бул дүйнөдө билбеген дуаны Аллахым жүрөгүмө илхам кылып, көөдөнүмө салып, ошол саждада дуа кылганда, о Мухаммед, башыңды көтөр, сал ту'та, сураганыңды беремин деп айтат. Ошондой сураганыңды беремин деген улуу пайгамбардын үммөтүсү менен биз эмеспизби? Биз эмнеге өзүбүздүн ордубузду жашоону унутуп калдык? Эмнеге биз өзүбүзгө ырайым кылбай атабыз? Эмнеге биз ошондой улуу пайгамбардын атын атак кылып атабыз? Эмнеге биз татыктуу бир күн өмүр сүрө албай атабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык улуу даражада туруп, эң адамды таңыркатып, таң калтыра турган нерсе, ушундай улуу пайгамбардын өлүмүнөн биз кайтыш болуусунан эмнеге үлгү албай атабыз? Үлгү, ибрат, пайданы эмнеге албай атабыз? Бизге же Алла Таалага жолугуп бул ааламдан кайтыш болууда бир ишенич барбы? Бирөө кепилдик бердиби? Сен кыйналбай уктап атып, мемиреп үзүлөсүң жашоодон деп. Кепилдик барбы дейт? Жок. Биз усара уш-шахават, бизди шахваттын тузагы ар тараптан курчап алган дейт. Шахват. Курсактын шахваты, дүйнөгө кул болуп калдык. Дүйнө керек, эч ким аны танбайт. Бирок акыретке маани бербей, дүйнө деген бир чырмап алды бизди. Эки сандын ортосунда аялга болгон кызыгуу адал болсо бир жөн, арамга болгон кызыгуу бизди чырмап алды. Ошого окшогон бир канча тозоктун жолу шахават, шахваттын бир канча тилдин шахваты. Гыйбат кылып бирөөнүн көңүлүн оорутуу. Көздүн шахваты арам нерсеге кароо, бирөөнүн айыбын көрүү. Өзүн таза периште санайт, бирөө оң көзүн иштетпестен сол көзү менен бул көздүн шахваты арамды, бирөөнүн кемчилигин карайт. Кулагы менен жаман нерсени угат, кулактын шахваты. Дененин шахватынын тузагына биз оролуп калганбыз. Хадисте келет: хужибатын нару биш-шахават. Тозок өзүндө тарта турган шахваттар менен оролуп алган тозоктун жолу дейт. Биз дейт, Имам Гозали айтып атат, эмнеге үлгү албадык? Биз балким шахваттардын тузагына, капканына түшүп чырмалып калдык дейт. Күнөө, жаман иштердин мүйүзүнө биз калып калдык дейт. Эмнеге биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайтыш болуусунан үлгү албайбыз? Аллага эң жакын болгон инсандын бул аалам менен коштошунан эмнеге биз үлгү албайбыз дейт. Балким биз ойлоп атабыз, бул жашоодо төбөлүк калабыз деп. Өзүн катардагы кудай эмес, эң чоң кудаймын деп жар салган фараон деле өтүп кетти го дейт. Же биз эмне ойлоп атабызбы? Ушул жаман амалдарыбыз менен Кудайдын астында сыйлуубуз, Кудай Таала бизди кечирет деген ишеним барбы дейт. Туура акыйдада момун адам ишеним менен Кудай Таалага үмүт менен коркуунун ортосунда жашайт. Экөөнүн балансы бузулуп кетсе, тең салмагы, анын акыйдасына доо кетет. Кудайдан үмүт этебиз, Кудайдан ошол учурда коркобуз. Бирок алымдар айтат, жаш кезекте коркунучту көбүрөөк кылып, үмүттү да кылабыз, бирок үмүткө караганда коркунучту көп кылабыз. Картайып, ден соолуктан айрылып, Кудай сактасын, бир аз жакшы ибадат кыла албай калган, үзүр каптап калган учурда Кудайга болгон үмүттү көбүрөөк кылып, анан кыла албай атпайсызбы жакшы иштерди? Ал учурда үмүттү көбүрөөк кылабыз дейт. Биз же эмне ушул жаман абалыбыз менен ар ким өзүнүн абалын жакшы тескеп карап көрсүн. Ошондой абалы менен Кудайдын астында мен сыйлуумун, пайгамбарыңардан да ашып кеткен сыйлуумун деп ойлойбу дейт. Жок, бир тууганым, андай эмес. Баарыбыз айкын, анык билебиз, тозоктун үстүнөн өтөбүз. Кур'ан-ы Каримде айтат, ар бир тирүү жан, акыл берилген жан, тозоктун үстүнөн өтөт дейт. Бул тозоктун үстүндө кылдан ичке, кылычтан курч болгон Сирот көпүрөсүнөн ар бирибиз өтөбүз дейт. Жалындап, оргуштап күйүп жаткан тозоктун үстүнөн өтөбүз дейт. Чокморлор илинип турган тозоктун үстүнөн ар бирибиз өтөбүз деп атат Имам Гозали. Ар бирибиз өтөбүз андан дейт. Ошол жерден Кудайдан корккон такыва инсан гана аман эсен соо өтөт деп атат. Ал эми биз тозоктун үстүнөн өтүүбүз анык болсо, ошол бейишке эргешип тозоктон чыга алабызбы? Сирот көпүрөсүн басып өтө алабызбы, жокпу? Мунун жообун али билбейбиз дейт. Балким өзүбүзгө өзүбүз зулумдук кылдык дейт. Өзүбүзгө зулумдук кылдык дегени үй бүлөбүзгө көңүл бура албай атабыз. Керээли кечке кээ бир инсандар бар, жолдоштору менен убара, үй бүлөсү мээримге муктаж болгон адамдар бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес, ким досуна көп убактысын бөлсө ошол жакшы деген эмес. Досту дос тутунуш керек.
жакшы иштерде бирге жардамдашып көмөктөш керек. Бирок айткан хайрукум лахли деген. Ата энесине, үй бүлөсүнө, бала чакасына маани берген инсан бул эң кайрымдуу жакшы инсан деп айткан. Үй бүлөсүнө тың болуп, балдарын тирүүлөй жетим калтырбай, балдары байкуш айта албаса да тили чыга элек, атасынын мээримин күтүп, атасынын кучагына жете албаган балдар бар да, эмне дейсиз? Балким биз өзүбүзгө өзүбүз зулум кылып атабыз дейт. Аялдарыбыздын акысы канчалык болуп атат, балдардын эртеңки таалим тарбиясы кандай болуп атат. Hazreti Ali radıyallahu anh айтат, балаңарыңарды бүгүнкү заманга эмес, келечек урпакты келе турган кыйынчылык заманга даярдап тарбиялагыла дейт. Бүгүн биз ушуну көрүп атабыз. Элестетиңиз, бир тараптуу гомосексуализмди көрүп атабыз. Эркек менен эркек, аял менен аял. Эртең эмне болот таксырын биз балдарыбызга маани бербесек? Балдарды убагында мээрим берип калбасаңыз, эртең ким кепилдик берет балдарыңызга сиздин сөзүңүз өтөт деп. Убагында мээрим бере албадыңыз, бул кайтар дүнүйө, эртең да алардан жулуулук күтүү кыйыныраак болуп калат да. Үй бүлөгө көбүрөөк ыкташыбыз керек, ар бир өмүрдүн күнүн жакшы саналып өткөрүшүбүз керек. Балким өзүбүзгө жаман күмөн зулумдук кылып атабыз дейт Имам Газали. Эмнеге биз дейт, көбүнчө эч амалды кылбай, амалдан дайын жок, Кудайдан мээрим күтүп атабыз дейт да. Амал кылбастан туруп Кудайдан мээрим күтүш керек, эми Кудайдын мээримин биз чектей албайбыз. Акыйда боюнча чоң күнөөнү кылса капыр болбоду го, иманда бирок чоң күнөөнү кылса бул Кудайга тапшырылат, Ахлы сунна вал жамаада. Кааласа Алла таалам кечирет, мээрими менен, ырайымы бейишине киргизет. Кааласа Алла таалам адилеттик сыпаты менен азаптайт, бирок иманы болгон үчүн акыры бейишке чыгат, бирок ошол оңой дейсизби? Оңой дейсизби ошол убакыт тозокко түшүп калууну? Кудай сактасын. Мына ошону айтып атат. Жок дейт. Биз эмне болуп калдык? Баягы амал кылбай туруп Кудайдын мээримин күтүп калдык. Бул дегендин мисалы дейт. Жайында жер алып, биякта жер тартыш экен мисалы. Жер алып туруп, ошого эч нерсени экпестен күздө түшүм күткөндөй дейт. Мүмкүн эмес нерсени күтүп аткан сыяктуу болуп калат дейт да. Бир аз пендечилик милдетти аркалаш керек. Бир аз Кудайдын астында баш ийип, пенделерге зулумдугун, зыянын тийгизүүдөн колун токтотуш керек дейт. Биз эмнеге дейт? Биз өзү Кудай таалардан корккон инсандардын катарына кошулабызбы, жокпу дейт. Кудайдан корккон инсандардын катарына кошулабызбы? Ар бир адам өзүнө суроо берсин. Мен Кудайдан корккон инсандын катарына кошуламбы, жокпу деген маселе. Кээ бир жакшы инсандар өткөн, ар бир күнөө кылууда мен ошол отту жандырып колумду көрөм дейт. Сен ушуга чыдасаң, анда ошол күнөөнү кылып көр деген дагы эсепти сап кылган инсандар болгон. Айтат, ааламдардын жаратуучусу болгон Алла таала айтып атат: "Ва им минкум илля варидуха". Ар бириңер дейт. Карасаңыз аятта. Ар бириңер, эч ким мындан бөлүнүп чыгып калбайт. Ар бириңер тозоктун үстүндө тартылынган Сирот көпүрөсүнөн өтүп тозокту көрөсүңөр дейт. Кана ала роббика хатман мaqdiya. Ал тозоктун үстүнөн өтүү ар бир инсандын мойнунда жазылган тагдыр, андан эч ким кутулуп албайт дейт. Карасаңыз эми жалындап өткөн. Сумма ошол Сирот көпүрөсүнөн кимдерди куткарабыз, кимдерге ырайым кылабыз десе, нунаджилладине тақау. Кудайдан корккон инсандарды ал оор балекеттен куткарабыз деп атат. Кудайдан корккон инсандарды. Ва назару залимина фиха жисия. Өзүнө залым кылган, өзгөгө зыяны тийген, үй бүлөсүндө карабаган, балдары менен эсептешпеген, ата энесинен акыбалын сурабаган, мекенине салым кошпогон, үммөтүнө күйбөгөн, кош көңүл жасаган, жеңил ойлук менен жашаган инсан, залым инсандарды, залымдардын биринчиси капыр мушриктер болот. Анан момундардын ичинде да залым болуп өкүм сүргөн инсандарды биз тозокко тизелетип, аларды тозокко таштайбыз дейт. Кудай эч кимге зулум кылбайт. Вама роббука бизолламин лил абид. Кыпындай дагы чаңчалыкта зулум кылбайт. Инсан өздөрүн өз балет эле калат дейт. Бишкекте сабак өтүп атканда аялдарга сабак өткөндөн суроо келет да. Суроо келип, үй бүлөңөр менен келгиле деп айтабыз. Келген 5 адам келсе, 5 эмне себептен ажыраштыңар десе, болор болбос себептен ажырашып атат да. Эрегиш. Жөн эле эркек эркектик даражадан түшүп аялы менен жаакташып байкуш. Аялы бала төрөп витамини кеткен, ден соолугу кеткен, бир сөзүн көтөрө албай, кээде аялдан кеткен учурлар да болот. Эки тараптан. Ошентип отуруп, Кудай сактасын, ошентип отуруп. Ортодо балдарды тирүүлөй жетим кылып таштап кол шилтеп кетет. Мына ошол адамды залым деп айтабыз.
балдарына мээрим бербеген адам залым болуп эсептелет. Үй бүлөсүнө күйбөгөн адам залым болуп эсептелет. Акыретинен кабатыр болбогон адам бул дагы өзүнө өзү залым болуп эсептелет. Кудай сактасын дейм залымдыктан. Жетимдин отун өчүрбө дейт. Жетимдин отун өчүрбө деген илгертеден сөз бар. Жетимдин байлыгын байлык кылып алгандар бар. Мамлекеттин казынасына сук колун салгандар бар. Канча ырыскыны тыйган жеке өзүнүн көмөчүнө гүл тартып монополия кылып алгандар бар. Ошол адамдардын акысынан коркуш керек, ошондой адамдар. Ошону айтып атат. Карасаңыз, мына ар бир инсан өзүнө карасын дейт. Бул мына ар бир инсан өзү бирөөнүн астында эмес. Обочо мындай бир бөлмөгө кирсин дагы, караңгы отуруп, чүмкөнүп отуруп суроо берсин. Мен залымдарга жакынмынбы же такыбаларга жакынмын деп суроо берсин. Психология илиминде ушундай экен, өзүнө суроо берген адам ийгиликти жаратат экен да. Ийгиликти жаратуучу Алла Таала го, өзүнө көп суроо берген адам ийгилик Кудай тараптан ийгилик коштолот деген сөз. Карасаңыз, суроо берүү. Азирет Умар айтат го, Аллах ыраазы болсун, эсеп кысап болуудан алдын эсеп кысап кылгыла деп. Бул дегени суроо чоккут кылгыла деген ушул да. Адам такыбаларданбы же залымдардан суроо берсин дейт. Карап көрүңүз дейт. Анан бул суроону бергенден кийин алтын доордо өмүр сүрүп кеткен сахаба, табага, табииндерди караңыз дейт. Алар дейт, караңыз дейт, ушунчалык туура жолдо болсо дагы Кудайдан коркушкан экен. Мен тозокко түшүп калып залымдардан болот окшойм деп. Азирети Умар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул аламдан өткөндөн кийин Хузайфа ибн Яман деген сахаба болгон. Хузайфа деген Сахибу сирри Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздын бүт купуя сырын ошо кишиге айтып кеткен да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мунафыктардын аты мындай, эртең мен өткөндөй мындай болот деп болор турган окуяны айтып кеткенде, Азирети Умар халифа болуп туруп, ошончолук такыба болуп туруп, Азирети Хузайфага келип, Кудай үчүн суранам дейт. Кудай акы дейт го бизде. Кудайдын атын ортого коюп сурайм Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Жооп берип койчу, мен жанагы аятта келген залымдардан эмесминби деген да. 200-лөрдөн эмесмин дейт. Бейиш менен сүйүнчүлөп атат, бирок шунчалык коркушкан. Биз эми карасаңыз кантип жыргап жүрөбүз деген маселе чыгып атат да. Карап көрүңүз, ошондой болушкан дейт. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга караңыз дейт. Шунчалык анык бейиштик инсан болсо дагы дейт, такыбалардын башында турса дагы дейт, бул жашоодон үзүлгөндөгү кыйынчылыгы кандай болду дейт. Бейишке кетип аткандагы абалы кандай болду дейт. Азирет Ибн Масуд радиаллаху таала анху айтып атат. Мына бул хадисти ким риваят кылды? Бул хадисти имам Баззар Муснадында, имам Табарони Муъджам ал-Авсатта келип атат. Сахih ишенимдүү хадис деген сөз. Азирет Ибн Масуд айтып атат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям момундардын энеси болгон Айша энебиздин үйүнө бир күнү кирди дейт. Качан бул жашоодон үзүлөрү, коштошору анык болуп жакындап калганда, Айша энебиздин бөлмөсүнө кирди, ал мечитке уланып турган эле. Анан бизге карады дагы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көзүнө жаш толуп калды дейт. Мечитке турат да, ортодо баягы катуу ооруп жаткан учурда, ортодо парда тартылган, Айша энебиздин бөлмөсүнө кирди дагы, намазда турганда сахабаларды карап көзүнө жаш толуп калды да. Ата үзүлүп атканда аттең, үй бүлөн бала чакам кандай болот деп бир кабатыр болот го. Үммөтүмдүн абалы деп Пайгамбарыбыздын көздөрүнө жаш толду дейт. Анан ошентип анан айтты дейт. Мархабан бикум, кош келипсиңер. Хайякумуллах, Алла Таала эки жашооңордун жакшылыгын берсин. Авакумуллах, Кудай Таалам бул дүйнөнүн төрүн, акыреттин бейишин берсин деп айтты. Кудай Таалам силерге жарзам берсин деп анан ушул түбөлүк керез насыятын айтып кетти, ар бирибиз көңүл бурсак. Усикум би такваллах, Кудайдан корккула, таква болгула, айланайын Кудайдан корккула деди дейт. Ва усикум бикумуллах, силерди Аллага аманат кылып тапшырдым. Инни лакум минху назирум мубин, Кудайдын оор азабынан эскертүүчү болуп жөнөттүм, мен силерге жеткирдим, эскерттим. Алла та'лу алаллахи фи ибадиhi ва биладих. Ушул сөз бизге керек. Кантип таква болуш керек? Кудайдын азабын силерге, жан чыдагыс азабын эскертип атам. Кудайдын жараткан пенделери, Кудайдын куруп берген шаарлардын үстүнөн зулумдук кылбагыла деп атат. Бирөөнүн акысына кирбе деп атат. Шарият илиминде, адеп ахлак илиминде айтылынат, пенде Кудайдын астында гана күнөөкөр болуп шахватына кул болсо, мунуку жеңилирээк, бир күн тооба кылса күнөөсү кечирилет. Бирок пенденин акысына кире турган болсо, Кудай Таала аны кечириши кыйын болот, тиги ыраазы болмоюнча дейт. Пенделердин акысына кирүүдөн, бирөөгө жапа, зулум кылуудан, бирөөгө бир кыйынчылык кылып, жок дегенде көңүлүн ренжитип коюудан
Кудай жаратып берген жер үстүн гүлдөтпөстөн жок кылып кыйратуудан этият болгула деп атат. Азыр канча адамдар, канча ушундай инсандар бар, жер ресурсту канча жылдан кийин көтөрө албай калат, адамды кырып жоготуш керек деп вакцинация менен бир кырып аткандар бар. Ар кандай вирустарды чыгарып бир кырып аткандар бар. Ошого окшогон. Кудайдан дагы мээримдүү болуп кетти ошолор. Жок, Кудайдын өкүлү болуп алды ошолор. Жок, шаарларды, жерди гүлдөткүлө, кыйратпагыла деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул жалпы бардыгына буйрук болуп атат. Колдон келишинче ар бир жердин үстүн гүлдөтүүгө, агартып көгөртүүгө салымын кошуш керек дейт. Ошентип мына ажал жакын калды, Алла Таалага кетүү аз калды. Кудай Таалам эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Кудай Таала эки дүйнөгө жакшылыгын берсин деп өзүңөргө өзүңөр жакшылык кылгыла. Мен силердин диниңерди, өзүңөрдү Аллага тапшырдым деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан үзүлүп кете берди дейт. Ошол азанга аз убакыт калыптыр. Бир эки хадис окуп анан азан айтылсын, анан сабактан кийин баягы зарыл оорулуу адамдар бар, үй бүлөсү алыстан болгон адамдар болсо уруксат экен. Анан ушул азан айтылгандан кийин куфтан намазын окуп алып жамаат менен. Анан өтө зарыл шашылыш адамдар чыгып, калган устаздарыбыз, агаларыбыз болсо бир суроо жооп кылат экенбиз. Сабактарды азыр мен бир эки хадис окуп, анан азанчыбыз азан чыгарып берсе, Аллахым ыраазы болсун. Айтат мынакей. Бул хадисти Имам Табарани Муъджамул Кабирде, Абу Нуайм Хилияда айтып атат. Жебреил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан өтүүдөн алдын зиярат кылып келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суроо берип атат. Мен ли уммати ба'ди, менден кийин менин үммөтүмө ким карайт деп кыжаалат болот. Менден кийин үммөтүмө ким бекитилет, ким аларга баш көз болуп, кыйшыгын түздөп, аларга насаатын, керезин айтып турат дегенде, Алла Таала Жебреил периштеге ыйык кабарды түшүрөт. Ан башир хабиб анни ла ахзулуху фи уммати. Кыжаалат болбосун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү мен корголбайм кыяматка чейин деди дейт. Сүннөттү бекем карманып, ынтымакты сактаса, элини, жерини сүйсө, жалпы адамзат, караңыз, үй бүлө, мамлекет биз адамзат деп сүйлөп атабыз. Жалпы адамзатка зыянын тийгизбей, колдон келсе пайдасын тийгизип, бирок зыянын тийгизбесе, мен ал үммөттү эч качан коргулбаймын. Ага айтканың жер үстүндө эң биринчи өлгөндөн кийин тириле турган кыяматта ал пайгамбарыбыз, кыяматта махшар майданында чогула турган башчылардын эң башчысы ошол. Анан караңыз, могул жер ушунчалык керек болуп атат. Ушуну окуйлу мына азандан алдын. Ва аннал жаннату мухарраматун алал умам хатта тадхулаха уммату. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү бейишке, үммөтүнүн акыркысы бейишке кирмейинче, башка коом бейишке кире албайт дейт. Акыркы үммөтү бейишке кирмейинче, башка үммөттүн бейишке кирүүсү арам болот, мүмкүн эмес деп атат. Ошон үчүн эми айтыла турган көп эле, мен баягы азыр сабактан даярданып, намазда дагы ушунчалык көзүмөн жаш токтобой, мындай башкача руханият болду да, могул жерде айтыла турган сөз көп эле, бирок насип ушул экен. Намаз окуп алып суроо жоопко токтосок, колдон келишинче анан сабактын жыйынтыгы эмнеде? Корутундусу. Имам Газалийдин айтайын дегени, биз бул сабактан алына турган пайда, өмүр өтө кыска экен, тирүүлүктө бири-бирибизди сыйлашып эле калсак. Ошол эле экен. Мына, үй бүлөдө 30да үйлөнсө бирөө, шартын түзүп башка кылып, үй бүлөсү менен ашып кетсе 30-40 жыл жашайт экен. Ошол жыл 30-40 жыл, 50 жыл мейли, 30-40 жыл орто эсеп менен. Кудай узак эле өмүр берсинчи баарыбызга, берекелүү. 30-40 жыл балдарды талаада калтырып, жетим кылып тирүүлөй. Кат сабаты жок, окутпай калтырып караңгыда. Алар зөөкүр болуп, эртең коомдо ырайымы жок болуп, атасындай болгон кишини сакалынан алып, зордук, зомбулук көрсөтө тургандай, аялыны кор кылып, уруп, сабап, кызыл камчы болуп, ден соолугунан ажыратып, күн сайын бетинен түн уйкусу жок, күндүз тирүүлүктүн аракети жок, бетинен жашы, көздөрүнөн салалып жаш токтотпой, ата-энебизди зар какшатып, өлкөбүзгө зыян келтирип, бир мусулман коому катары, кыргыз эли катары, Кыргызстан чабаткан эли журт катары ааламга бир пайда бербестен зыян берип жашоого ушул 30-40 жыл татыктуу негизи. Ойлонуп көрсөңүз, ушунча 30 жылдын ичинде бул дүйнөдө да кыйналып, акыретте да зардап чегип кала турган татыктуу жок.
Демек, ошол суроого жооп даярдап ар бирибиз татыктуу өмүр сүрүүгө аракет кылсак, тырышсак, иншалла Кудай Таалам эки дүйнөнүн берекесин берет экен. Сиздер ошондойсуздар, иншалла Аллахтын берекесин берсин. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Кудайым, ар бирибизге тирүүлүктү жакшынакай өзүң жакшы көргөндөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей, жер бетини гүлдөтүп, адам затына, мусулман коомчулугуна, мамлекетибизге, үй бүлөбүзгө кайыр берекебиз тие тургандай жашоону бизге насип кыл. Ар бирибиздин мерчемделген өлүм сааты келгенде, өлүм периштеси коркунучтуу келбетте түспөлдө эмес, жакшынакай, жакшы, жумшак түспөлдө келип, жаныбызды кыйналбай үлгүлүү өлүм бизге насип кыл. Жаныбыз кыйналбасын. Аллахым, бул дүйнөдөн өтөрдө ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах келимесин келтирип, бирок ошол ага чейин балдарыбызга татыктуу тарбия берип, ата-энебиздин ак сүтүн актап, өлкөбүзгө саным кошуп, адамзатка, исламга пайда келтирип, үлгү болуп, жок дегенде зыяныбызды тийгизбей, тирүүлүктө жакшы сый менен жашап, акыреттин бейишин бизге насип кылгын. Аллахым, мына мигрант болуп чет өлкөлөрдө ушундай кыйналып иштеп жүргөн уул агаларыбыз бар. Ошолордун ден соолугун сактап, өмүрүн аманат кыл. Эли жерине, билесизби, чет өлкөдө жүргөн кандай, мына биз 12 жылдан бери сыртта окуп жүрөбүз. Мурда кыйын эле. Шунчалык өзүнүн өлкөсүнө келип асмандагы жылдызды көрүү бул чоң бакыт болуп калат сыртта жашап аткан адам үчүн. Биз билбейбиз аны биякта туруп. Ошон үчүн өлкөбүздү карайбыздей сактап, мондай дин эркинчилигин баалап, Кудайым, мындай ынсабынан ашып кетпеген ынсаптуу, күйүмдүү, жароокер мусулмандардан кылгын. Мындай бир кемчилик кетпей турган, мына мусулман ушундай болуш керек дей тургандай, адамдар суктана тургандай мусулманчылыкты карманыбыз бизге насип кылгын. Ошол уулдарыбыз аман эсен келип, тапканы берекелүү болуп, Кудайым, карызы бар адамдар карызынан кутулсун, ооруп калган инсандарга шифа бер. Ва саллаллаху таала аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллахым разы болсун. Намаз окуп, анан суроо жооп буйрса.